Жалпыга маалымдоо каражаттарында кеп болгон, талкууга алынган жаңылыктар тууралуу кеп кылабыз. Сиздер менен мен Ерлан Бекчуроев, саламатсыздарбы? Жогорку кеңеште жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору талкууланып, медиа уюмдардын жана журналисттерде кирешесин ачык айттыруу демилгеси көтөрүлдү. Депутат Акылбек Жапаров бул сунушун айрым журналисттер акча өндүрүүгө кыны калышкан деп түшүндүрдү. Депутаттын демилгеси дароо талкуу жаратып, колдогондор да, сындагандар да болду дейт Азаттык. Эл өкүлүнүн айтымында өлкөдөгү айрым журналисттер рекетке айланып, опузалап акча табууга кыны калган. Жалпыга маалымдоо каражаты менен алектенип, ошону менен бизнес кылып, ошол жол менен атак даңкын чыгарам деген адам киреше чыгашасын ачык жарыяласын. Ар бир журналист басылманын ээси 1 тыйынга чейин элге отчет бериши керек. Болбосо булар рекетке айланды. Бир күнү $100 сурап келет, анда берсең, экинчи күнү $500 сурайт. Бербесең, айлаңды кетирет. Буларды ооздуктабаса, ушак айымды жазып, коомду былгытып, акчага байып, жыргап, мыскылдап жүрүшөт. Жапаровдун пикиринде нускасы 1000ге жетпеген гезиттердин редакторлору кымбат машина минип заңгараган үйдө жашап жатканы, алардын ишинде көмүскө бизнес бар экенинен кабар берет. Буга байланыштуу депутат журналисттердин жоопкерчилигин көтөрүү үчүн Кылмыш кодексинде, административдик кодекске да өзгөртүү киргизүүнү сунуштады. Акылбек Жапаровдун демилгеси коомчулукта талкууга түшүп, эки ача пикир жаратты. Социалдык тармактарда депутаттын билдирүүсүн жалпы журналисттердин дарегине көлөкө түшүргөн үчүн сындап, сунушун жүйөсүз экенин айткандар жок эмес дейт Азаттык. Рас эле коомчулукта Жапаровдон пара алган журналист ким деген суроо айтылууда. Эл өкүлү фактысы жок жалпылаган мындай оюн ачыктап, эки ача түшүнүктөрдү эптештирип албаса, эл арасындагы баркын чачып алышы толук мүмкүн. Супер КЖ сайты укук коргоочу Чолпон Жакупова Атамекен партиясынын депутаттарынын президенттик шайлоону 27 августта дайындоо жөнүндө билдирүүсүн туура деп эсептей турганын жазып чыкты. Конституция бизде эң негизги мыйзам болуп саналат. Башка мыйзамдар Конституция менен карама-каршы келсе, биз Конституциянын негизинде иштешибиз керек. Атамекендин фракциясы жогорку кеңештин токтому боюнча билдирүүсүндө туура айтылып жатат. БШК президентти шайлоо жөнүндө мыйзам менен иштейбиз деп жатат. Бирок ал мыйзам Конституциянын жанында статусу боюнча төмөн турат деген Жакупова. Эске салсак, Атамекен фракциясынын депутаттары Конституцияга ылайык шайлоону 27 августка дайындоо керек. Эгерде шайлоо 2017 жылдын 19 ноябрында өтсө, жаңы президент 1 декабрга чейин кызматка киришүүгө үлгүрбөйт. Бул учурда азыркы президент кызматта туруу мөөнөтүн узартып алат дешкен. Ал эми кечээ президенттик шайлоо качан өтүшү керек? Августабы же ноябрдабы деген темада талкуу өтүп, Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөлөрү Гүлнара Журабаева менен Кайрат Усманалиев катышкан. Журабаева президенттик шайлоо 2017 жылдын 19 ноябрында өтсө, 1 декабрга чейин жаңы президент кызматына киришүүгө үлгүрбөй турганын билдирген. Президенттик шайлоонун легитимдүүлүгүн камсыздоо үчүн тийиштүү убакыт керек деген Журабаева. Президенттик шайлоолор боюнча АКШ менен Орусиянын башынан өткөн окуяларды мисал кылды. Аталган өлкөлөрдө президенттик шайлоо кызматтагы президенттин мөөнөтү бүтөрдөн бир нече ай мурун өткөнүн айткан. БШКнын мүчөсү президент 2017 жылдын 1 декабрынан кийин да кызматта турса, бул бийликти күч менен кармап туруу болоорун белгилеп, бул үчүн 10 жылга эркинен ажыратуу жазасы бар экенин эскерткен. Кечээ жогорку кеңеште 2010 жылдагы мародерчулук боюнча түзүлгөн комиссиянын корутундусу угулуп, депутат Каныбек Иманалиев бир чындыкты айтты. Бул тууралуу Тез Ньюс жана башка маалымат каражаттары чагылдырышты. Урматтуу кесиптештер, бул токтомдо эң негизгиси Могул күнү, Могул даректе, Могул буюмду басып алды деген бир да факты жок. Токтомду ким даярдаганын билбейм, бирок менин божомолумда Юсупов менен артыков даярдаган сыяктуу болуп атат. Бирөө бир куплет турдап, экинчиси бир куплет турдап, бирөө СИЗОдо урдайт, бирөө жогорку кеңеште. Ыр бир эле. Аягында суранарым, кыргыздын бир мыкты жигити СИЗОдо жатат. Ал жатканда үстүнөн шылдыңдап, тебелеп, ал тетиги жогорку кеңештин трибунасында сүйлөп атканда, кеченки баатыр болгондо унчукпай отурчу эле. Адамгерчилик кылып, Текебаевка каршы 3 пункт турат. Экөөнү алып салыштарды суранам. Анын юридикалык, саясий да күчү жок. Минтип жазып коюптур. Текебаевдин ага кылмыш иши козголгондугун эске алынсын деп. Сиз эле 6 миллион кыргыз эл билет. Ошон үчүн бул токтомду Текебаевден өч алуу максатында колдонгондорду колго чаап, Текебаевка байланыштуу фамилиядан коюшуңарды өтүнөм.
Дүйшөмбүнүн мэрі Тажикстан президентinin уулу Рустам Эмомали шаардык кеңештин төрагасы дагы болуп шайланганын чет элдик ММКлар жазып чыгышты. Буга байланыштуу сессия 2 күн мурун өткөн эле. Рустам Эмомали сессияда сөз сүйлөп, шаардыктарды татыктуу жашоо менен камсыздоону убадалаган. Ал депутаттардын көңүлүн курулуш, таштанды, көчөлөрдүн тазалыгы сыяктуу маселелерге бурган. Мындан тышкары кала мэрі жаштардын арасындагы экстремизмдин алдын алуу зарылдыгына токтолгон. Эске салсак, Рустам Эмомали 2 апта мурун шаардык кеңешке депутат болуп шайлангандан кийин расмий түрдө мэрлик кызматка киришкен. Тажикстан президенти Эмомали Рахмон 12 январда Дүйшөмбү шаарынын мурунку мэрин кызматтан кетирип, анын ордуна өз уулу Рустам Эмомалини алып келген эле. Гватемаланын Концепцион деген чакан шаарынын жаалданган тургундары 43 жаштагы шаардын мэрі Василио Хуракана үйүнөн алып чыгып, сабаптур бензин чачып өртөшкөнүн BBC News өткөн жылы кабарлаган эле. Мындай жаңылык эскирбейт эмеспи? Эмдигичи айрым дүйнөлүк маалыматтар кайталап жазышууда. Жергиликтүү тургундар мэрди коррупцияга күнөөлөгөн Лорен Секекага кол салууну уюштурган деп күнөөлөп ушул ишке барышкандыгы маалымдалган. Эси жок жетекчилердин эсебин тапкан мындай окуялар дүйнөдө көп эле кездешет. Турмуш сайты Нокен районуна караштуу Арал айыл аймагынын Арал айылында Кара Үңкүр дарыясынын деңгээли көтөрүлүп, аймактагы 885 үй бүлө эвакуацияланганын кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин маалыматына караганда, суунун деңгээли көтөрүлүп, 1970-1980 жылдар аралыгында курулган дамбанын 300 метр аралыгын жеп кеткен. Андан улам Кара Үңкүр дарыясынын нугу бурулуп, Арал Сакалды айыл аймагындагы айыл чарба багытындагы жерлерди каптап, турак үйлөргө кооптулук жараткан. Арал айылында дарыянын жээктерин бекемдөө иштери жүргүзүлүп жатат. Ал үчүн өзгөчө кырдаалдар министрлигинин республикалык өзүнчө куткаруу отрядынан 47 куткаруу жана 30 техника тартылган. Кара Үңкүр дарыясынан ашкан суу Сакалды айыл аймагындагы турак үйлөрдө каптоо коркунучу чоң болгондуктан, Чек, Кыргызстан, Чоң Багыш, Сайбою жана Кармацек айылдарынан 885 түтүн үй бүлө туугандарынын үйлөрүнө эвакуацияланган. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Нокен райондук бөлүмүнүн жетекчиси Медетбековдун айтымында, Арал жана Сакалды айыл аймагында болжолдуу эсеп менен 1000 гектардан ашык аянтты суу жууп кеткен. Райондун акими Маматаевдин айтымында 15 күндөн бери алдын алуу иштери жүргүзүлүп жаткан. Учурда дарыянын жээгин бекемдөө иштери уланууда. Ага өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жана жергиликтүү тургундардын 40тан ашык техникалары тартылган. Сиздер жалпыга маалымдоо каражаттарында кеп болгон талкууга алынган жаңылыктардын түрмөгү менен тааныштыңыздар. Кайрадан көрүшкөнчө аман эсен болуңуздар.